Өткөн суткада 5777 киши коронавируска каршы эмделди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Билдирмеге караганда, бир суткада 1850 адам коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алса, 3927 киши экинчи дозасы менен эмделген. Жалпысынан 539067 адам вакцинанын биринчи дозасы менен эмделсе, 172052 экинчи компонентин сайдырган. Белгилей кетсек, COVID-19га каршы вакцинациялоо боюнча улуттук пландын алкагында 3,5 миллион адамды эмдөө каралган. Анда 18 жашка чейинки балдар, тышкы эмгек мигранттары катталган эмес. Жамааттык иммунитет жаралышы үчүн максаттуу топко киргизилгендердин 70% вакцина алышы зарыл. Казакстандын Тараз шаарында камактагы киши полиция кызматкерлерин каратып туруп качып кеткен. Окуянын видеосу соц тармактарга тарады. Кадрдан киши аял менен кучакташып тургандыгын көрүүгө болот. Алардын жанында эле полиция өкүлдөрү кызматтык унаада отурушкан. Киши жанындагы түтүккө жөргөмүштөй тез чыгып, тосмодон ары секирип кеткен. Ал тартип сакчыларга карматпастан изин жашырган. Кийинчерээк соц тармактарга дагы бир видео жарыяланды. Ага ылайык кылмышкер акыры колго түшкөн. Америкада учак кулап жарылып кетти. Маалыматка караганда, учак Александрия муниципалдык аэропортунан Хенепин аймагындагы Аба майданына бараткан. Окуяга күбө болгондор учактын тетиктери абада эле ажырап баштап, үйгө кулагандан кийин жарылып кеткендигин жазышкан. Каргаша учурунда имаратта эч ким болгон эмес. Жеңил моторлуу учактын бортунда 2 киши тең көз жумган. АКШнын федералдык авиация башкармалыгы кырсык боюнча иликтөөнү баштады. Борбор калаадагы Айчүрөк соода борбору курчоого алынып, ичиндегилер эвакуацияланды. Учурда милиция кызматкерлери дүкөндүн айланасын курчоого алып, эч кимди киргизбей жатат. Коргоо органдарындагы ишенимдүү булак милицияга соода борбордо аялдар өзүн шектүү алып жүргөнү тууралуу маалымат түшкөнүн айтты. Буга чейин социалдык тармактагылар аталган соода борборунун ичинен бомба табылып, барымтага алынгандар бар экендигин жазган. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган 24 жаштагы Леонид 5-кабаттан 2 жашар уулун тайнесинин көзүнчө ыргытып жиберген. Жергиликтүү тургундардын айтымында, бала бир канча убакытка чейин эсин жоготкон эмес. Үрөй учурган окуяга күбө болгондордун айтымында, баланын атасы терезеден карап тургандыгы айтылат. Тургундар ошол замат тез жардамга кабар берген. Баланын атасы изин жашырууга аракет кылган. Белгилүү болгондой, Леонид буга чейин алкоголдук ичимдиктерди, наркотикалык заттарды колдонуп, үй бүлө мүчөлөрүнө асылгандыгы айтылат. Учурда шектүү камакка алынып, тиешелүү экспертиза дайындалууда. Айтурган Абдыразакова, Медиа 24.